Бишкек шаарынын номер 68 мектеп гимназиясында бүгүн чоң жетишкендик. Мектептин тарыхында алгачкы жолу алтын тамга сынагынан ийгиликке жетишти. Мектеп директорунун айтымында 12 окуучу тизме менен жөнөтүлүп, алардын ичинен 8 алтын тамга аттестатын тастатап келишти. Чай калганда эле ата-энелердин баарын чакырып, балдарды үй жумуштарынан бошотуңуздар, балдарга жакшы мамиле кылыңыздар. Биз мектептен дагы өзүбүздүн колубуздан келишинче жардамыбызды берели, колдоону көрсөтөлү деп ойлойбуз. Жалпы баарыбыздын ынтымакташкан эмгегибизден келип чыккан жыйынтыктар болуш керек. Амина мектептин босогосун аттагандан бери жалаң бешке окуган. Бүгүн ал өзүнүн тырышчаактыгы жана ошондой эле билимге болгон умтулуусу менен алтын тамга аттестатына жетип олтурат. Айтымында келечекте сертификат көп нерсеге жарап, жогорку окуу жайларга тапшырууга жеңилдик берет деген ишенимде. Ошол мен тапшыра турчу университетте алтын тамганын ээлерине жеңилдетүүлөр болот экен. Бул 20%ке чейин жеңилдетүүлөр болот экен. Ошол менен мага азырынча көмөк көрсөтөт. Анан кийин дагы бул жумушка орношкондо дагы мисалы көмөгүн көрсөтөт деп ойлойм да. Бир мектепте 8 окуучунун аттестаты тастыкталса, анын ичинен 5 окуучу бир класста окушат. Гүлзат Мухаммедованын класс жетекчиси катары эмгеги зор. Анткени 7 жылдан бери 11-А класстын окуучуларын ар тараптуу колдоп, коргоп, бүтүрүүчүлөрдүн жетишкендиктерин карап көзөмөлдөп келген. Ал мектептин күчтүүлүгү, ошол жерде иштеген мугалимдердин күчтүүсү, администрация мектептин атын чыгарат, мындай жөн эле жерден алынбайт да, бул аябай көп эмгек да. 11 жылдык эмгек. Ушу кичинекейинен жакшы окуганын, анан ар бир баланын ушуну тастыктаганы жөн эле жерден келбейт. Ошол бүт 5ке окуш керек башынан баштап. Негизинен алтын тамгага ошол мындай 1 жыл бою даярданса, бул ала турчу эле нерсе, оңой эле. Негизинен алтын тамганы алгандан кийин аябаганда өзүмдү жеңил сезип калдым, анткени буга чейин кандайдыр бир оор түшүк болгондой эле сезилерчү. Алтын тамганы алып эми мектепти да бүттүк, бүтүрүүчү да болдук, ошол окуучулук күндөр да бүттү, аябай кубанычтабыз. Алтын тамга сертификаты 2011-жылы киргизилген. Ал артыкчылык диплому менен орто жалпы билим берүү жөнүндө аттестат алуу үчүн бүтүрүүчүлөрдүн билим деңгээлин баалоо үчүн жүргүзүлөт. Ошондой эле аттестациянын жыйынтыгы боюнча Билим берүү жана Илим министрлиги аны өркүндөтүүнүн, андан аркы механизмин иштеп чыгуу максатында мектептин билим берүүнүн сапатын жана көйгөйлөрүн аныктайт. 1 майда Москвада 30 жылда биринчи жолу 2 академика, анан кийин бир мектептин директоруна эмгектин баатыры ыйгарылды. Ошол эмгектин баатыры Балакамыз мектебинин директору экен. 30 жылда 18 алтын медалист чыгарттыр. Бул чоң эмгек. Москвада 18 алтын медалист чыгарттыр. Бизде Бишкекте эмес. Ноокаттан ары 25 километр. Айында Ноокат билимканасында илимий жетекчиси Өмүрзакман Юсупов 196 медалист чыгарттыр. Айлык биз Бишкектен аз. Компьютерный класс Бишкектегидей эмес. Спорт залы да жок. Демек, тарыхты иш нерсе жасайт. Ошол агайдын мектебинде 30 жылда 1247 бала мектепти бүтүп, 1247-тен бюджет көтөрдү. Белгилей кетсек, тестирөө алтын тамга аттестатын алам деген мыкты окуган балдар үчүн уюштурулат. Өткөн жылы ага 2142 бүтүрүүчү катышып, болгону 80 гана артыкчылык аттестатты колуна алган. Бермек Чомокоева, Бекболот Докдурбек уулу, Билим жаңылыктары, Бишкек.